Кымбаттуу студенттер, бул сабакта сиздер менен чийме жөнүндө информация алуу деген теманы карап көрөлү. Албетте, биз чийме жөнүндө көп эле маалыматтарды билебиз, кээ бир маалыматтарды өзүбүз беребиз. Чиймеге, мисалы үчүн өлчөмдөрдү, аянтын, тиги бу дегендей. Бирок ал жөнүндө чогултулган маалыматты алып көрө элек болчубуз. Азыр ошол жөнүндө сөз кылалы. Кандай бир чийме чийип коелу, мисалы үчүн тик бурчтук чийип коелу. Чийилип турат. Эми ушул тик бурчтук жөнүндө маалыматтарды чогулталы. Албетте, өлчөмдү коюп туруп, мисалы үчүн бул жерге өлчөмүн ченесек, 50,48 болуп атат. Ушул сыяктуу маалыматтарды алсак болот. Же болбосо дагы бир маалымат алган жерибиз бул кыскача маалымат алсак болот. Бул эмне? Полилиния, өңү кара, жана башка деген сыяктуу маалыматтарды алсак болот. Бирок андан жакшы метод бул сервис деген менюга кирип, сервис деген менюда бул жерде сведения деген менюча бар. Ошол менючаны басабыз. Сервис деген менюдан сведения деген менюча бар. Мына ошого киребиз. Сведения. Бул жерде толтура маалыматтар бар. Ошол объекттин эки чекиттин ортосуна аралык, эгерде ири сызыктуу болсо радиусу, эгерде эки сызыктын ортосундагы бурчту тапкысы келсе, мына бурч. Ошондой эле аянты фигуранын, эгерде көлөмдүү фигура болсо көлөмү, көлөмдүү фигура болсо массасы, жана элемент жөнүндөгү, объект жөнүндөгү тизме, чекиттердин координаты. Ушул чийме качан башталган, качан бүткөн, жана ушул сыяктуу маалыматтарды алсак болот. Мына азыр эң эле жөнөкөйүнөн баштайлы. Эки чекиттин ортосундагы аралыкты карап көрөлү. Мисалы үчүн, бул чекиттен бул чекитке чейинки аралык канча? Мына бул жерге чыгып калды. Расстояние 50,10,47,54. Так. Мына бул жердеги аралык көрүнүп калды. Дагы бир жолу кайтарап көрөлү. Сервис, сведения, расстояние. Мисалы үчүн, бул чекиттен бул чекитке чейинки аралык канча? 58,97,14 дейт. Буга чейинкиси канча? 30,49 дейт. Мына ушундай маалыматтарды алып атабыз. Экинчиси карап көрөлү. Эгерде бул аянттуу фигура болсо, мына аянтты карап көрөлү. 1 чекит, 2 чекит, 3 чекит, 4 чекит и Enter. Аянты жазылып калды. Бул жерде жазылып калды. 15,1539. Анан кстати, немесе бирдиги биз автокадты жөндөгөндө киргизген бирдик боюнча. Башкача айтканда азыр миллиметр квадрат чыгып атат. Периметри 161 миллиметр чыгып атат. Муну дагы көрдүк. Эми азыр сөзүбүз куру болбос үчүн фигураны тагыраак чийели.
kandaydır bir ölçөмдөр менен тагыраак чыгалы. Мисалы үчүн бул жер 0 болсун. Эми экинчи бурчу 50, анан минус 40 болсун дейди. Мына мондай фигура чыкты. Азыр жөнөкөй эле өлчөмдөр менен ченеп көрөлү. Бияк жагы 40. Узуну болсо, ой кечиресиздер, туура эмес жерден ченеп алдым. Бул 50. Аянты 2000 болуш керек да. Азыр текшерип көрөлү. Аянты бул Enter. Мына аянт 2000, периметри 180. Периметри 180 болобу? 50 кошу 50 100, 40 кошу 40 80, бардыгы 180. Эми бир жагынын узундугуна 50 деп турат, ошол 50 экенин көрөлү. Эки чекиттин ортосу 50 деп атат да. Действительно 50 экен. Демек туура эле информацияларды алып атыптырбыз. Андан кийин бурч. Бурчту ченеп көрөлү. Бул экөөнүн ортосунда bir 90 болуш керек. Экинчиси 90. 90 болуп чыгып калды. Эми айлана боюнча кеткен фигураларды карайлы. Мисалы үчүн бул жерге бир айлана чейин радиусун мисалы үчүн 20 деп коеюн. Мондай айлана чейилди. Эми ушул айлана жөнүндөгү маалыматтарды карап көрөлү. Мисалы үчүн радиусу. Радиусу 20, диаметри 40 деп берип атат. Аянтын карап көрөлү. Аянты бул жерде тагыраак чене албайт экенбиз. Ошон үчүн аянтты азыр башкача ыкма менен табабыз. Анан ушул жөнүндө тизмени кое берели. Enter. Карагыла, биз эмне команда кылып, анан ошону чийдик. Дуга деп чийгенбиз, аны кайра өчүрүп таштагам. Бияктан азыр жанатан берки кылган команданын баары чыгып атат. Эми ошол айлананын борборунун координатасы 130-174 Z0, радиусу 20, айлананын узундугу 125 мм, аянты 1256 мм квадрат. Бүт маалыматтын баардыгы даяр болуп чыгып калды. Эми көлөмдүү фигураларга өтөлү. Мисалы үчүн мен азыр кандайдыр бир көлөмдүү куб чийип көрөлү. Биринчи бурчу бул, экинчи бурчу оң жакты көздөй 50, ылдыйды көздөй минус 40 дейин. Мындай тик бурчтук чыкты. Эми мунун бийиктиги, то есть бир жагы 50, бир жагы 40, так. Эми бийиктиги 20 болсун дейли. Мына азыр карасак, эмне деген фигура чыкты. Изометрия кылалы. Мына мондай яшикке окшогон фигура чыкты. Эми албетте мунун бир жагы 50 болчу, бир жагы 40 болчу. Ошондо 2000 бийиктиги 20 болчу. 2020 боюнча 40 000 миллиметр куб көлөм чыгыш керек да. Текшерип көрөлү. Объем дейт. Мындай кылып ченегенде баардыгын бөлүп чыгыш керек экен. Азыр аны көрөлү. Мынтип чыгыш керек экен да. Азыр андай кылбайлы.
Азыр мындай кылып чейнейли. Геометрия жана масса дейт. Тандадык. Enter. Объему 40.000 мм куб. Эгер биз бул жерге материалдын тыгыздыгын берген эмеспиз, эгер тыгыздыгын берсек, анда массасын дагы эсептеп коймок. Ордук борборунун координатасы бул жер. Бул инерция моменти, борбордон четтөөчү инерция моменти, инерция радиусу жана башка маалыматтын бардыгын берип атат. Азыр дагы бир нерсебиз калды мына. Кичине задержка болуп атат го. Бир жолу байкап көрөлү. Объекти тандап алдык. Жанакы ящик. Типтеги ящик. Бул узундугу 50, туурасы 40, бийиктиги 20, эч жака бурулган жок деп берип атат. Дагы бир маалымат карап көрөлү. Ал координаттар. Мисалы үчүн кайсы бир чекиттин координаты. Бул чекиттин координаты. X 169, Y канча дейт? Y анан Z болуп чыгып атат. Ошол эле координатты башка фигурадан карап көрөлү. Мисалы үчүн бул координаты Z 0, X 130, Y 174. Ошентип биз каалагандай чий менен мүнөздөй турган чоңдуктарды таап алсак болот.